Баардык үй бүлөбүздүн ичинен эң такыба инсан апам да. Мен ушул жашоодо баардык болгон ийгиликтерим мен ойлойм менин кылган аракетим эмес депчи. Балким бул көбүнчө ушу апамдын түнкүсүн тахажутта ыйлары болуш керек да. Себеби мен ойлойм эч бир ата эненин арасынан көп эле, если 100% алсак, балким ошо 100%ин ичинен бир 10% даратты жок, душ жок, туалет жок. Апаң кышында муздак сууга дарата болуп тахажутка тура албаса керек деп ойлойм да. Себеби общественный туалетте жуунасың да. Жууна турган жери жок. Бизге мисалы бир жумада же бир айда бирде барып баняга түшүү аябай бир майрам болчу да ал кездечи. Себеби биз баняга гана түшчүбүз да, толук жууна алчубуз. Жуунчу эмеспиз. Анан мен ошо университетте окуп жүргөн, школдо окуп жүргөн кезде топу кийген бир привычкам бар болчу да. Ошо топу кийген көп сүрөттөрүмдө мурунку топу кийип жүрөм да, кыргыз топусун. Ошо топу кийгенимдин бир себеби бул башым жуулбай калып майланышып кетип сасыгандан ошо топу кийчүмүн да. Билдирбеш үчүнчү. Анан мен ойлойм ошо көбүнчө жакшы нерселердин көпчүлүк бөлүгү ошол апамдын такыбалыгынан элечи. Дуа кылды, тахажутта турду, ысык суу жок. Аябай намазга бекем болчу да, ибадатка ыйлап мындай. Бир комнатада уктайбыз да баарыбызчы. Түнкүсүн турганда апамдын ыйлап аткан үнүн укчумун да. Жаштанып, балама неме бер, Алла аракет кылып атат дегендерин укчумун да. Мен ойлойм апам эгер өтүп кетсе эле оор болот болуш керек депчи. Азыркы результат бул ошол өз убагында апамдын такыбалык кезинде кылган дубалары да. Азыркыга чейин ошондой.